Саламатсыздарбы көрөрмандар, угурмандар, сиздер менен пүтү мүнөткө көрсөтүм. Бул пүтү мүнөткө көрсөтүм, бул менин 5 мүнөттүк эркин сүйлөм. Эркин сүйлөп, эркиндигимди пайдаланган эфирим болуп эсептелет. Бүгүнкү менин пүтү мүнөткөлүк эфиримде мен мындай деп айтып кеткилерим келет да. Ушул кээ бир учурларда ушул жакшы адам болушу мүмкүн, бирок жакшы адам жакшы жетекчи боло албашы мүмкүн деп айтышат да. Мен айтар элем, жакшы адам жакшы жетекчи болот. Себеп дегенде жакшы адамдын жүрөгү жакшы иштейт, сезими жакшы иштейт. Акылдуу адам болот жакшы адам. Ал өзүнүн акылы менен, жүрөгүнүн сезими менен, дегеле тулку бою менен, дегеле адамга кылган мамилеси менен, адамга болгон кыймылы менен, дегеле айлана чөйрөгө болгон көз карашы менен ал жакшы адам болот. Ошонус менен жакшы. Мен буга кошулбайм. Жакшы адам жакшы жетекчи болот. Ал эми ал жакшы адамдыр, бирок жакшы жетекчи боло албайт деп кээ бир айтышат. Ал туура эмес. Жаман жетекчи ал жаман адам. Бирок өзүнүн жамандыгын билбей, анан ошол жетекчиликти кылып ана жаманаттуу болот да. Эгер ал эгоист болсо, өзүмчүл болсо, коррупционер болот да. Анан ошол жакшы адам болмок беле. Анан ал кекчил болсо, каяктан жакшы жетекчи болот? Жакшы жетекчи болбойт да. Былтыйып турса ал шөрмөндө акмакчылык болот да. Мен бул сөздүн автору ким экенин сиздер жакшы билесиздер. Соке боюнча айтам. Сокени ошол бир депутат туруп алып айтып атат. Бул жакшы адамдыр, бирок жакшы жетекчи боло алган жок. Каяктан жакшы адам болот? Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Коронавируста канчалаган адамдар өлүп атты. Канчалаган адамдар кырылып атты. Канчалаган адамдар ооруканалардын эшигин каккылап атты. Бул дары жок, теги дары жок. Силер 2 ай эмне кылып аттыңар деп кыйкырып атты. Өзү дагы кабыл алды. Күн өткөзүү менен эле отурбадыбы? Адамдар өлүп атса, мына бүгүнкү күндө 1,5 миң дешти эле, азыр 4 миңден ашып кетти деп айтат. Ушундай адамдар өлүп атты. Алымдар өлүп атты. Акылдуу адамдар, профессорлор, кыргыз элине дагы керектүү адам, инсандардын баары өлүп атты. Анан ушул чындыкты сүйлөгөн адамдар өлүп атты. Канчалаган балдар жетим калды анын аркасында. Анан ошо өлүп атканды былтыйып карап турган Соке жакшы адамбы? Жаман эле адам. Жаман адам и жаман жетекчи. Дагы бир нерсе, өзү кетээринде да мен ок аттырбайм деп коюп аттырды да. Анын айынан канча адам колсуз калды? Жүздөгөн адамдар. Канча адам сокур болду? Бирөөнүн чечекей жалгыз 19 жаштагы баласы өлдү. Үмүт деген. Анан ошолордун баарын кылган адам жакшы адамбы? Жаман адам да. Сокенин убагында, бир иш бүтпөптүр. Анан ушул жакшы адамбы? Кектеп өзүнө жакшылык кылган адамдардын баарын каматып атты. Репрессия кылып атты. Камалган адамдарды түрмөдө жатсын деди. Мына дагы эле ошол Садыр Нуркожоевду абакта кармап турган Соке болду да. Ошол эле Текебаевди абакта кармап турган Соке болду да. Ошол эле жанагы саясий туткундардын баарын абакта кармап турган Соке болду да. Анан бул каяктан жакшы адам болот? Бул жаман адам да. Мына Соке жаңыдан болуп атканда. Мен бул теманы айтып атканымдын себеби жакшы адам жакшы жетекчи болот деген теманы козгоп атам. Мен ошон үчүн айтып атам. Мындай сөздөрдү өзүнүн убагында деле айтканмын. Кадр маселеси өлдү дегенмин. Кадр маселесинде Соке өзүнүн ылдый адамдарды койгон, анан ылдыйлады. Кадр маселесинде эч кимди өзүнөн өйдө адамдардан, ал акылдуу адамдардан коркок адам болгон. Ошондуктан мен айтаар элем, жакшы адам жакшы жетекчи болот. Сокенин экистигин алыш керек. Соке түкүрүк өкмөт менен иштеди, а Чимкирик парламент менен иш алып барды. Мына Соке. Мына ушулардын баарын коргондо Соке бок мурун президент болду. Бок мурун президент болду. Бүгүнкү күндө менин пүтү мүнөткөм ушундай болду. Эгерде кимде ким уккусу келбесе укпай эле койгула, бирок мен ачык өзүмдүн оюмду эркин билдирдим. Саламатта калыңыздар.